Барыңыздарды келе жатқан ыйык, берекелүү, куттуу Рамазан айы менен куттуктаймын. Рамазан айы билесиздер, Кур'ан-ы Карим түшкөн ай, пайгамбарыбызга пайгамбарчылык берилген ай. Бул кайрымдуулуктун, боорукерликтин, сабырдуулуктун, чыдамкайлыктын айы. Бул урушкандар жараша турган, бири-бирин кечире турган, жүрөгүн тазалай турган, ахиретин нурлай турган ушундай Алла Тааланын ыйык айы Рамазан, адамдардын күнөөлөрүн кечирилгенге. Ушундай ай Рамазан келери менен бардык дозоктордун эшиктери жабыла турган, бейиштин эшиктери бар ачыла турган, рахмат, асман эшиктери ачыла турган, шайтандардын бардыгы кишенделе турган ушундай ыйык ай. Кадыр түндө Рамазан айда бардык асмандан түшкөн ыйык китептер Рамазан айда түшкөн. Ошондуктан күндүзү орозо кармоо бул Алла Таала бизге Мухаммад алейхиссалам үммөттөрүнө фарз кылган. Кечкурун тарави намаз окуп, муну дагы Алла пайгамбарыбыздын сүннөтү. Барыңыздарды келе жаткан ыйык, берекелүү, куттуу Рамазан айы менен куттуктаймын. Рамазан айы билесиздер, Кур'ан-ы Карим түшкөн ай, пайгамбарыбызга пайгамбарчылык берилген ай. Бул кайрымдуулуктун, боорукерликтин, сабырдуулуктун, чыдамкайлыктын айы. Бул урушкандар жараша турган, бири-бирин кечире турган, жүрөгүн тазалай турган, ахиретин нурлай турган ушундай Алла Тааланын ыйык айы Рамазан, адамдардын күнөөлөрүн кечирилгенге. Ушундай ай Рамазан келери менен бардык дозоктордун эшиктери жабыла турган, бейиштин эшиктери бар ачыла турган, рахмат, асман эшиктери ачыла турган, шайтандардын бардыгы кишенделе турган ушундай ыйык ай. Кадыр түндө Рамазан айда бардык асмандан түшкөн ыйык китептер Рамазан айда түшкөн. Ошондуктан күндүзү орозо кармоо бул Алла Таала бизге Мухаммад алейхиссалам үммөттөрүнө фарз кылган. Кечкурун тарави намаз окуп, муну дагы Алла пайгамбарыбыздын сүннөтү.